Салам, достор. Менин аты жөнүм Адил Какянов. Кыргыз тили сабагынан сиздерди жалпы республикалык тестирлөөгө даярдайм. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. Барыңыздар билгендей эле, кыргыз тили сабагы ушул жалпы республикалык тестирлөөдө эң негизги сабактардын бири. Силер кааласаңар да, каалабасаңар да бул сабактан сөзсүз түрдө тест бересиңер. Математика сабагы дагы негизги сабак болуп саналат. Математикадан билгениңердей 60 суроо, ал эми кыргыз тилден жалпы 90 суроо берилет. 90 суроо булар ичинен бөлүнгөндө аналогиялар бөлүмүнөн 30 суроо, 30 суроонун 20 суроосу аналогиялар, 10 суроосу сүйлөмдөрдү толуктоо. Ал эми окуп түшүнүү бөлүмүнөн дагы 30 суроо берилет, грамматикалык бөлүмүнөн дагы 30 суроо берилет. Жалпы баарын тең, тагыраак кыргыз тилинин баарын тең туура жооп берсеңер, силер деген 178 балл топтой аласыңар. Кыргызстандын тарыхында андай баардыгын туура кылган, негизинен эле кыргыз тили менен математикадан баардыгын туура кылган азырынча окуучулар чыга элек. Эгер эки сабактан тең бүт жооптор туура болсо, анда силер 245 деген балга жетсеңер болот. Мен сиздерге бүгүн аналогиялар тууралуу сөз кылмакчымын. Тагыраагы аналогия дегенибиз эмне? Аналогия деген сөз бул грек тилинен алынган, кыргызча которгондо окшоштук, шайкештик дегенди түшүндүрөт. Демек биз аналогиялар, же болбосо окшоштуктар, шайкештиктер деп деле ордуларын айырбаштап колдоно берсек, эч кандай жаңылышкан болбойт экенбиз. Колдоно берсек болот. Демек аналогиялар өз ичинен көптөгөн темаларга бөлүнөт экен. Ал ичинен мисалы антонимдик байланыштын түрлөрү болушу мүмкүн, синонимдик байланыштын түрлөрү болушу мүмкүн, ирет байланышы, даража байланышы деги ушундай сыяктуу темалар ичинде камтылган. Анын баарына биз кийинки сабактарда кенен токтолобуз. Бүгүн болсо сиздерге мен антонимдик байланыш жана синонимдик байланыш түрүндөгү баягы байланыштыкка мисалдарды келтирип, ошолор тууралуу түшүндүрүп бермекчимин. Барыңар билгендей эле, антоним деген эмне? Антоним деген бул албетте карама-каршы сөздөр. Тагыраагы маанилик жактан карама-каршы болгон сөздөр, же болбосо сөз айкаштарын биз антонимдер деп атайт экенбиз. Мисалы, бийик, жапыз, өйдө, төмөн. Жана ошондой эле ак, кара, асман, жер. Мунун баардыгы бири-бирине эмне турат? Карама-каршы турат. Демек ушундай сөздөрдүн баардыгы антонимдер деп айтылат экен. Ал эми синонимдерге дагы бир аздан кийин токтолобуз. Азыр болсо ушул антонимдик байланыштагы мисалдарга биз кезек берсек. Биринчи мисалыбыз жоомарт жана сараң деп турат. Эталон жупта демек жоомарт, сараң деп турат. Биз алдыңкы 4 варианттын ичинен ушул жоомарт жана сараң дегенге окшош, тагыраагы карама-каршы маанидеги сөздү табат экенбиз. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Жоомарт жана сараң дегендин маанисин терең билип алганыбыз жакшы. Жоомарт жана сараң деген бул эмне? Адамдын ички сыпаты болуп саналат. Тагыраагы жоомарт адам, анан сараң адам дейбиз. Жоомарт адам дегенибиз бул колунан баарын бере берген, башкадан эч нерсени аябаган, жакшы мүнөздөгү адамдарды айтсак, ал эми сараң адам деп тескерисинче колунан эч нерсе чыкпаган, башкага өзүнүн баягы буюмдарын, жана башка акчасын ыраа көрбөгөн адамдарды биз сараң адам деп айтат экенбиз. Демек бул адамдын ички мүнөзү. Эми Г вариантын карап көрөлү. Г вариантында көкбет жана ак көңүл деген сөздөр берилген экен. Көкбет менен ак көңүл деле бири-бирине карама-каршыдай туюлат, бирок бул жакта толук бир карама-каршылык жок. Көкбет деген албетте баягы бир ишти бүтүрөм десе ошол ишке баягы жан дили менен кирип бүтүргөн, же болбосо өзүнүкүн бербеген адамды айтат. Ал эми ак көңүл деп баягы башкаларга жакшылык каалаган адамдарды айтарын билебиз. Анан бул жакта мен айта кетчү нерсе, жоомарт, сараң деген эталон жупта биринчи жоомарт деген адамдын жакшы тарабыбы же жаман тарабыбы? Албетте жакшы тарабы. Демек позитив берилиптир. Биринчи жупта демек позитив турат. Ал эми экинчи сөзү сараң деген негатив турат. Биринчи позитив кетти, экинчи негатив кетти. Демек 4 варианттын ичинен дагы биз биринчи позитив болгонун карайт экенбиз. Ал эми Г вариантын өзүңөр көрүп тургандай, көкбет деген сөз адамдын позитив тарабыбы? Жок. Көкбет деген адамдын терс тарабы. Адам көкбет болсо демек бул жаман адат болуп саналат. Демек Г вариантын биз чийип салат экенбиз. В вариантын карап көрөлү. Катуу, жумшак дейт. Мейли адамдын мүнөзү катары алсак деле, катуу, жумшак. Катуу адам экен, анан жумшак адам экен дегенде, катуу деген албетте адамдын жаман сапаты, жаман мүнөзү болуп саналат. Ал эми жумшак болсо, ал жакшы. Бул жакта дагы эмне болгон экен? Биринчи негатив кетти, катуу деп. Андан кийин позитив кетти. Муну дагы биз демек чийип салат экенбиз. Б вариантында илберинки, мерез деп турат. Илберинки менен мерез эч кандай антоним сөздөр болбойт. Ал эми А вариантын карайлы.
А вариантында жоош жана чатак деген сөздөр турат. Жоош деген адамдын жакшы тарабы, ал эми чатак деген баягы сөзгө түшүнбөгөн, урушка жакын адамдарды айтат экенбиз. Демек жоош позитив болду, чатак негатив болду. Экөө бири-бирине толук 100% деңгээлде антоним болгондуктан А варианты туура деп саналды. Демек биз экинчи мисалыбызга дагы келип жеттик. Барыңар билгендей, кайсы теманы өтүп атабыз? Антонимдик байланыштын түрүн өтүп атабыз. Антоним дегенибиз бири-бирине карама-каршы сөздөр деп айтканбыз. Эталон жупта оңой жана татаал деген сөздөр берилген. Мисалы, жумуш оңой болушу мүмкүн, жумуш татаал болушу мүмкүн. Же болбосо биздин бара турган жерибизге оңой жетишибиз мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир татаалдыктарды басып жетишибиз мүмкүн. Экөө демек бири-бирине кандай экен? Карама-каршы, толук карама-каршы экен. Г вариантынан баштайлы. Г вариантында күңүрт, анан капкара деген сөздөр берилген экен. Күңүрт менен капкара эч кандай бири-бирине антоним боло албайт. Булар тескерисинче бири-бирине окшоп келет экен. Тагыраагы күңүрт деген бир каралжыын, өтө ак болбогон бир нерсени айтсак, капкара болсо өтө эле бир кара нерсени айтат экенбиз. Демек бул жакта антонимдик байланышка эч кандай жакындыгы жок экен. Ал эми В вариантында билдирүү, анан унчукпоо деп турат. Билдирүү менен унчукпоо толук антоним болуп саналбайт экен. Муну баарыңар билесиңер. Мисалы, унчукпоо менен сүйлөө десе, анда антоним болмок. А бул жакта билдирүү деп койгон. Демек ката экен. Б вариантында чуркоо, жүгүрүү дейт. Чуркоо менен жүгүрүү антоним боло албайт. Экөө синоним сөздөр. Сен чуркап баратасың, сен жүгүрүп баратасың. Булардын ордун алмаштырып, бир сүйлөмдүн бир контекстин ичинде колдоно берсек болот. Демек бул антоним эмес. А вариантында тез, жай дейт. Мисалы, биз бир жака тез барышыбыз мүмкүн, же болбосо бир жака жай басып барышыбыз мүмкүн. Демек экөө бири-бирине толук антоним болот. А варианты туура экен. Демек бул кийинки эталон жупта сапаттуу жана сапатсыз деген сөздөр берилген. Баарыбыз билгендей эле, сапаттуу менен сапатсыз деген бири-бирине толук антоним сөздөр болуп саналат. Астыңкы 4 вариантты караардан мурда дал ушул сапаттуу менен сапатсыздын биз маанилерин терең билип алышыбыз керек. Сапаттуу товар болушу мүмкүн, сапатсыз дагы товар болушу мүмкүн. Жана бул сапаттуу биринчи эле заводдон чыкканда эле сапаттуу болуп чыгышы мүмкүн, же болбосо сапатсыз болуп чыгышы мүмкүн экен. Ал башталышынан баштап эле дал ошондой болот экен. Ал эми Г вариантынан баштап көрөлү. Кымбат менен арзан деле ооба антоним, бирок кымбат нерсе балким баягы заводдон чыкканда, же болбосо фабрикадан бир буюмдар чыкканда ал арзан эле болуп чыгат. Андан кийин кымбатташы мүмкүн. А дагы балким базарлардан, же болбосо дүкөндөрдөн анын баасын дагы кымбаттатышы мүмкүн. Демек бул жакта Г варианты туура эмес болуп калды. В вариантын карап көрсөк, жалпы анан жеке деп турат. Жалпы менен жеке толук антоним сөздөр болуп саналбайт. Себеп дегенде жеке деген жалгыз, ал эми жалпы дегенде жалпылап эле көргөзүп атат. Жеке анан балким көп десе, анда антоним болмок. А бул жакта жалпы деп койгондугу үчүн антоним боло албайт. Ал эми жаңы эски деген дагы толук бул жактагы эталон жупка окшошпой турат. Себеп дегенде жаңы нерсе бара-бара эскирет, же болбосо жаңы нерсе башында бир башкача эле абалда чыгышы мүмкүн, андан кийин кайра жаңырышы мүмкүн, аны жаңыртып деле коюшу мүмкүн дегендей. Ал эми күчтүү менен күчсүз толук бири-бирине антоним болуп турат. Ал башынан эле күчтүү болушу мүмкүн, ал башынан эле күчсүз болушу мүмкүн. Кийинки антонимдик байланышка кезек келип жетти. Мекендеш, чет өлкөлүк деген сөздөр. Мекендеш бир өлкөдө жашаган чогуу адамдардын тобу, ал эми чет өлкөлүк болсо биздин өлкөдөн сырткары башка мамлекеттердеги жашаган адамдардын тобун айтат экенбиз. Демек экөө кандай? Бири-бирине антоним, карама-каршы сөздөр. Г вариантынан баштап карайлы. Тарапсыз, бейтарап деген сөздөр бири-бирине карама-каршы сөздөр болуп саналбайт. Булар синоним сөздөр. Тагыраагы тарапсыз деген эч бир тарапка кошулбаган, өзү менен өзү болгон адамды айтабыз. Бейтарап деле дал ошондой. Тагыраагы тарап деген сөздүн алдында бей деген префикс келип атат. Ал эми бей деген префикс өзүнөн кийинки турган тарап деген уңгунун маанисин карама-каршыга өзгөртүп салып атат. Демек ал дагы тарапсыз деген сөз болуп калып атат. Ал эми В вариантын карайлы. В вариантында уялаш, анан айылдаш деген сөздөр бири-бирине да антоним болбойт. Себеп дегенде уялаш деген бир карындан чыккан, бир туугандарды айтсак, ал эми айылдаш болсо бир айылдын ичинде чогуу жашаган адамдардын тобу, бири-бирине карама-каршы эмес. Ал эми кийинки вариантында айылдык, анан жат деп турат. Айылдык, жат дагы бири-бирине толук антоним болуп саналбайт. Ооба, башка жакта бир айылда жашаган адамдар айылдык болуп саналышат бири-бирине. Ал эми жат деген дагы башка жакта жашаган адамды айтышыбыз мүмкүн. Бирок ал жат болсо балким ал шаарда жашашы мүмкүн, же болбосо ал деле айылда жашашы мүмкүн. Жат адам деле. Бул жакта демек антонимдик байланыш жок. А вариантында болсо тааныш менен чоочун,
сөзсүз түрдө бири-бирине толук антоним. Тааныш деген сен тааныган адам, чоочун деген бейтааныш, сен көрбөгөн, сен билбеген адам, бири-бирине антоним. Кийинки вариантта ыйлатуу, сооротуу деген эталон жуп турат. Ыйлатуу, сооротуу. Бул биздин ошо кичинекей бөбөктөрүбүзгө балким биз ыйлатышыбыз мүмкүн, же болбосо аларды ыйлаткандан кийин сооротушубуз мүмкүн экендигин билебиз. Бири-бирине карама-каршы байланышта турат. Г вариантында басынтуу, какшыктоо дейт. Бири-бирине карама-каршыбы? Жок, тескерисинче булар бири-бирине баягы маанилик жактан жакыныраак сөздөр болуп атат. Андыктан бул ката. В вариантын болсо карайлы, күлдүрүү, тамашалоо деген дагы бири-бирине баягы антоним сөз боло албайт. Күлдүрүү менен ыйлатуу десе балким туура болмок. А вариантын карап көрөлү. А вариантында эркелетүү, анан боздотуу деп турат. Ооба, эркелеткениң жакшы, бирок боздотконуң жаман. Бири-бирине балким карама-каршылык маани бар. А бирок мен башында, сабактын башында айткам, биз баягы эталон жупту караарда биринчи негатив турабы же биринчи позитив турабы, ошого көңүл бурушубуз керек дегем. Биринчи ыйлатуу деген негативпи же позитивпи? Албетте ыйлаткан жаман, а сооротконуң жакшы. Демек ыйлатуу деген негатив экен. Ошондой эле Б вариантын карап көрөлү. Капалантуу деген бул дагы негатив, ал эми кубантуу деген позитив тарап болуп атат. Демек Б варианты туура болду. Кийинки эталон жупта баруу, келүү деген сөздөр берилген. Бир жактан келиш үчүн сен эмне кыласың? Албетте биринчи барасың. Бармайынча бир жактан келүү мүмкүн эмес. Андыктан бул толук карама-каршы сөздөр болуп саналып атат. Ал эми өчүрүү менен тамызууну карайлы. А вариантында өчүрүү менен тамызуу, биринчи өчүрбөйсүң, биринчи албетте эмне кыласың? Тамызасың. Андан кийин өчүрүшү мүмкүн. Бул жакта ал адамдын колу менен жасала турган иш болуп атат. Андыктан ката. Бөлүү менен бириктирүү деле, булар деле бири-бирине балким антоним, бирок бул дагы адам тарабынан колу менен жасалып аткан нерсе. В вариантын карап көрөлү. Көрүү менен баяндоо. Бул жакта көрүү көз менен болсо, баяндоо тил аркылуу болот. Карама-каршылык жок. Ал эми кирүү, чыгуу деген толук баруу менен келүү сыяктуу антоним сөздөр болуп атат. Урматтуу достор, биздин кийинки темабыз синонимдик байланыштын түрүн өтөбүз. Ал үчүн синоним деген сөздүн маанисин билишибиз керек. Синонимдер дегенибиз жазылышы ар түрдүү, айтылышы ар башка, а бирок мааниси бирдей, же болбосо мааниси бири-бирине жакын болгон сөздөрдү айтат экенбиз. Мисалы, мен бир көчөдөн сулуу кызды көрүп калсам, о, тетиги сулуу кыз экен. Же болбосо кечке эле ал сулуу кыз экен деп айта бербестен, аны адеми кыз экен, аны татынакай кыз экен деп башка сөздөр менен айырбаштап баягы колдоно берсем болот. Демек ушундай башка сөздөр менен өзүн алмаштырууга мүмкүн болгон, бирок маанилик жактан өзгөрүп кетпеген сөздөр синонимдер деп аталат экен. Түшүндүңөр? Биздин байланышканда кезек берели. Биринчи байланышта божомол жана жоромол деген сөздөр турат. Божомол, жоромол деген бири-бирине синоним сөздөр. Мисалы, биз алдыны карап туруп эртеңки аба ырайын божомолдошубуз мүмкүн, же болбосо эртеңки аба ырайын жоромолдошубуз мүмкүн. Эч кандай маани өзгөрүп кетип аткан жок. Баары бирдей сөз. Эми карайлы. Г вариантынан баштап көрөлү. Баяндоо менен сүрөттөө экөө эки башка. Баяндоо, сүрөттөө албетте кептин баягы түрлөрүнө кирет. Баяндоо, сүрөттөө ой жүгүртүү деген. Бирок синоним сөздөр болуп саналбайт. Ал эми В вариантында киришүү менен баштоо дагы толук синоним боло албайт. Киришүү менен баштоо демек синоним сөздөр эмес экен, толук. А вариантында тезис деген бул баягы далилдениши талап кылынган ой, ал эми ой жүгүртүү деген кептин түрлөрүнө кирип атат. Бул дагы синоним эмес экен. Б вариантында факт, далил дейт. Демек факт деген далил дегенине сөздүн бирөөсү экен. Тагыраагы экөөнүн ордун айырбаштап колдоно берсек болот экен. Кийинки эталон жупта ага, анан байке деген синоним сөздөр берилген. Ага дегенибиз деле, байке дегенибиз деле орун алмаштырып колдоно берсек, эч кандай маани өзгөрбөйт экен. А вариантында эже жана эжей деген сөздөр турат. Эже дегенибиз бизден улуу аял затына колдонулган сөз. Ал эми эжей деп бул албетте мугалим аял эжейлерге айткан сөз экен. Тагыраагы бул эжей деген сөздүн келип чыгышы тууралуу дагы бир маалымат айтсак, мисалы, эжейлерди биз эмне үчүн эжей дейбиз? Себеп дегенде башын карайлы, уңгусу эже деген сөздөн турат. А эже деген биздин өзүбүздүн жакыныбыз болуп саналат. Жана ошондой эле мугалимдерди дагы бизге өзүбүзгө жакын сынтыш үчүн эжей деп болгону ый тыбышын кошуп айтат экенбиз. Ошондой эле өзүбүздүн агаларыбызга
мугалимдерибиз жакын болсун деп ый тыгышын кошуп ага деген сөзгө агай деп колдонот экенбиз. Ал эми казак элинде болсо апа деген сөз бар, аларда деле биз сыяктуу. Анан алар дагы апасына жакын, апасындай жакын болсун деген ниетте ага дагы ый тыгышын кошуп туруп, эжейлерин алар апай деп дагы айткандыгын силерге маалымат катары айтып өтүшүбүз керек. Демек, баштайлы. А вариантын айттык, Б вариантын болсо бөлө жээн деген экөө, эки башка сөздөр, тагыраагы синоним эмес. Бөлө дегениң бул сиздин тагыраагы апаңыздын бир тууган эжеси, же болбосо бир тууган сиңдисинин балдары сиз менен эмне болот? Бөлө болот. Ал эми жээн болсо, сиз эгер эркек болосузбу же баягы аял киши болосузбу, айырмасы жок. Сиздин кандай? Балким кызыңыздын, балким эжеңиздин, балким карындашыңыздын кыздары, балдары сизге жээн болот экен. Мисалы, мен өзүм жөнүндө айтсам, менин өзүмдүн бир тууган эжемдин, же болбосо бир тууган карындашымдын баласы, кызы мага жээн болот экен. Кийинки вариантында таеке аба дейт. Таеке аба деген сөздөрдө таеке албетте бул биздин апабыздын бир тууган иниси, же болбосо агасын таеке дейбиз. Ал эми аба деген өзүбүздүн улуу байкелерибизди, агаларыбызды айтат экенбиз. Бул көбүнчө Баткен облусу менен Ысык Көл облусунда колдонулган сөз. А бирок адабий тилдин нормасына эле ылайык сөз болгону биз аларга ыйгарып койбошубуз керек. Бул бардыгы эле жанакы адабий чыгармаларды карасак, Айтматовдун чыгармасында деле, башка жазуучулардын чыгармасында аба деген сөз колдонулат. Ал эми Г вариантында апа жана эне деген сөздөр турат. Булар эмне сөздөр? Синоним сөздөр бири-бирине. Демек, Г варианты туура экен. Кийинки вариантка кезек келип жетти. Кант, шекер деген сөздөр берилген. Биз чайга кант салып ичебиз, же болбосо шекер салып ичебиз. Экөөнүн айырмасы жок. Экөө тең бир эле зат, бир эле нерсе тууралуу сөз болуп атат, таттуу нерсе. Демек, бул синоним сөз экен. Г вариантында түрп, чамгыр деген сөздөр берилген. Бул жакта түрп деген дагы өсүмдүк, аны биз жейбиз, чамгырды да жейбиз, бирок экөө эки башка өсүмдүк. Эки башка баягы салаттарда, тамактарга колдонулат экен. Демек, эмне экен? Бул Г вариантын биз алып салабыз, туура эмес экен. Суу ичимдик дейт. Суу ичимдик дегенде бул жакта синоним сөздөр эмес. Тагыраагы ичимдиктин ичинен бөлүнөт, суу ичимдикке кирет. Ал дагы ката экен. Ал эми камыр кесме дегенибиз, ал камырдан эмне жасалат? Кесме жасалат. Бири-бирине синоним эмес, болгону жасала турган нерсеси болуп атат. Ал эми нан анан токоч деген сөздөр бири-бирине синоним сөздөр, экөөнүн ордун айырбаштап колдоно берсек болот экен. Азыркы учурда биз көбүнчө нан эле деп колдонобуз, токоч деп колдонгондор аз. Колдоно берсек бирок болот. Мааниси өзгөрбөйт экен. Б варианты туура. Кийинки вариантта алыс анан ыраак деген сөздөр берилген экен. Алыс анан ыраак. Демек, бул сөздөрдүн маанисин силер түшүнөсүңөр. Алыс дегенибиз узак жерди айтабыз, бара турган жер алыс болсо. Жана ошол эле ыраак деп деле ошону айтат экенбиз. Алыс менен ыраактын мааниси демек эмне экен? Бизден ыраак жайгашкан, бизден узак жайгашкан жерлер тууралуу сөз болуп атат. Экөөнүн мааниси бирдей эле экен. Демек, узуныраак деген сөздөр бири-бирине мааниси жактан бирдей сөз болуп саналбайт. Болгону силерге бул адаштырыш үчүн коюлган. Тагыраагы узун, менден узун адамды айтсам болот, а узуныраак деп менден бир аз эле узун адамды айтат экенбиз. Демек, бири-бирине синонимби? Жок, синоним эмес. Узуныраак анан балким кыскараак десек туура болот. Узун деп туруп анан кыска деп койсок балким туура болот. А варианты ошондуктан ката. Кууш анан тар дейт. Кууш жерди биз билебиз, жана кокту колотторду, эки тоонун ортолору кууш жерлер болуп саналат. Тагыраагы ушундай кетет. Ушундайдан кетет. Ал эми тар болсо андан дагы баягы кысылган абалда мындай өтө аз адам баткан жерлерди айтат экенбиз. Демек, бул жакта кандай? Маанилик жактан бири-бирине жакын болбой эле. Ал эми Г вариантын карайлы, кенен бош дагы бири-бирине синоним сөздөр болбойт. В варианты туура болуп саналат. Салмактуу, оор, демек, оор адам, салмактуу адам экен деп деле айта берсек болот экен. Эталон жупта айлануу, тегеренүү деп турат. Айлануу дегенди баарыбыз билебиз, бир орунда мындайдан айлана бергенибиз, бул айлануу, тегеренүү. Экөөнүн тең ордун алмаштырып колдоно берсек болот. Мен тегеренип жатам, мен айланып жатам. Айырмасы жок, бир эле сөз экен. А вариантын карайлы, боздоо, ыйлоо дейт. Бул жакта деле экөө бирдей сөз болушу мүмкүн дегендер бар. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ичинде айырмачылык бар экендигин дагы сиздерге айтыш керек. Боздоо деген бул ыйлоонун күчөтүлгөн варианты. Мисалы, ыйлаган адам акырыныраак эле үн чыгарып ыйласа, боздогону деген ошо үндү катуулатып ыйлаган адамдарды айтат экенбиз, боздоо ыйлап жатат деп. Демек, бул жакта болгону күчөтмө маани бар.
бул вариант ката. Г вариантын карап көрөлү. Эс алуу жатуу дейт. Эс алуу жатуу. Бул эс алуу жатуу деген экөө кандай байланышта турат? Жалпы анан түр байланыш деп коет буларды. Тагыраагы биз эс алып жатышыбыз мүмкүн, эс алып отурушубуз мүмкүн, балким көлгө түшүшүбүз мүмкүн. Мунун түрлөрү көп. Демек бул жакта синоним боло албайт экен. Ал эми кеңешүү, сүйлөшүү деген кеңешүү албетте сүйлөшүү аркылуу жүргүзүлөт, бирок бири-бирине синоним эмес. Чуркоо менен жүгүрүү экөө толук бири-бирине синоним. Мен бул жакка сабакка кечикпеш үчүн жүгүрүп келдим, же болбосо чуркап келдим деп деле айтсак болот экен. Дастыгуу, такшалуу деп турат. Дастыгуу менен такшалуу бир иште бир көп жылдан бери иштеген адамдар ошол ишке көнүп, ошол иштин майын чыгарып аткарып калса, демек ал ошол иште дастыккан, же болбосо ошол иште такшалган адам деп билебиз. Демек бири-бирине синоним сөздөр. Экөөнүн айыра баштап ордуларын колдоно берсек болот экен. Ал эми бут тосуу, урушуу деген Г вариантын карап көрөлү. Бул жакта кандайдыр бир деңгээлде синоним сөз болуп саналбайт экен. Бут тосконуң башка нерсе, урушканың такыр башка нерсе. В вариантында каршы чыгуу, тоготпоо деген дагы экөө бири-бирине синоним эмес. Каршы чыгуу деген бир адамдын баягы оюна каршы чыгышы мүмкүн, а тоготпоо деген бул керсейүү деген сөзгө окшошуп кетип атат. Демек бул дагы туура эмес. Б вариантын карап көрөлү. Кайгыруу, шолоктоо. Кайгыруу бул себеп, шолоктоо ошо натыйжасы болушу мүмкүн. Кайгыра берсең, сен натыйжада шолоктоп ыйлашың мүмкүн. Бул дагы туура эмес. Демек А варианты жактоо, колдоо дейт. Мен ушул адамды жактайм, бул адам күчтүү, бийликке келсе өлкөнү өнүктүрөт деп биз ал адамды жакташыбыз мүмкүн, биз ал адамды колдошубуз мүмкүн. Демек экөөнүн сөзү бир эле сөз экен. Кийинки вариантта талкалоо, бузуу деген эталончукта сөздөр турат. Биз бир имаратты, үйдү албетте эң башында кантебиз? Буза баштайбыз, анан күчөп кеткенден кийин аны талкалай баштайт экенбиз. Демек биринчи бузуу аткарылат, андан кийин талкалоо аткарылат экен күчөтүлгөндө. А жалпы жонунан алганда экөө тең синоним сөздөр. Талкаладым, буздум деп колдоно берсек болот экен. Г вариантын карайлы. Иштөө, кир болуу дейт. Иштөө, кир болуу натыйжасы болуп атат бул. А иштөө деген себеп болуп атат. Сен иштөөнүн натыйжасында эмне кыласың? Кир болушу мүмкүн, же болбосо кир болбошуң деле мүмкүн. Бул синоним сөз эмес экен. Тазалоо, шыпыруу. Бул жакта тазалоо, шыпыруу дегенде тазалоонун түрү болуп атат шыпырып. Балким сүртүп деле тазалайсың, балким шыпырып тазалайсың, балким присоступ тазалайсың. Демек бул синоним сөз эмес экен. Чаптоо менен бүтөө дагы синоним сөздөр болуп саналбайт. Чаптаганың башка нерсени чаптайсың, бүтөгөнүң бир тешикти бүтөйсүң. Экөө эки башка жерде аткарылат экен. Ал эми кирдетүү менен булгоо экөө бири-бирине толук синоним сөздөр. Башында булгап алышы мүмкүн, андан кийин аны кирдетип алышы мүмкүн. Демек А варианты туура экен. Ардактуу достор, ушуну менен антонимдик жана синонимдик байланышка бөлүнгөн биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Сиздер менен кийинки сабактарда амандашканга чейин саламатта туруңуздар.